Бизге эң көп келген суроолордун бири силердин косметикада жалаң эле так менен кукурузгабы деп көп сурашат. Бул жерде биздин 13 уходовый косметикабыз бар. Билиңиздер, бүгүн кургак териге тандайлы. Алгачкы эле кургак териге бул гидрофильное масло. Гидрофильное масло бул биринчи этаптуу тазалоо болуп эсептелинет. Гидрофильное маслонун остатоктарын дал ушул умывашка менен жууп тазалайсыздар. Анын артынан сөзсүз түрдө тоник менен тазалап, терини кремди койгонго даярдап алабыз. Анан кургак тери болгон үчүн эң эле биринчи бул мультивитаминный крем керек. Мультивитаминный кремдин составында бул сиздин териңизге керектүү баардык витаминдер, церамиддер баардыгы камтылган. Бул бир гана бетти азыктандырып, нымдаштырып эле калбастан, ошол эле учурда бетиңиздеги брыштарды дагы жазат. Жана териңиз кургак болгондуктан сөзсүз түрдө пробиотиктер менен камтылган көздүн айланасына арналган кремди коюңуздарды суранабыз. Менен болсо сиздер тоник менен бетиңиздерди арчып, артынан вокруг глазды көздүн айланасына коюп, жана сөзсүз түрдө күндүзгү SPF кремди сунуштайбыз. SPF 30 бул нымдаштыруучу жана коргоочу крем болуп саналат. Андан кийин сиздерге кургак териге биздин доктор Сагынбаеванын чоподон жасалган натуралдуу маскасын сунуштайбыз. Бул масканы сиздер жумасына 2-3 жолу кечинде териңиздерге 30-40 минутта коюп жууп салсаңыздар болот.